Bir hafta içinde Садыр Жапаровдун аброюна көз жапкан маалыматтар уда тарап, президенттин администрациясын актанууга мажбур кылды. Бул маалыматтар 19 тонна алтын кайда сатылганы ачык айтылбай жаткан чакта чыкты. Андан тышкары өзгөрүүлөр киргизилбеген тар чөйрөдө тартылган сүрөттөрдүн тарап кетишин өзү бийликте тирешүү күчөгөнүн билдирет деп жоргандар да бар. Алгач президенттин кортежинде кымбат баалуу эки субурбан пайда болду. Ким бергени белгисиз. Андан соң президенттин агасы Сабыр Жапаров алтын кармап түшкөн сүрөтү жарыяланды. Андан соң президент Жапаровдун өзүнүн криминалга тиешеси бар делген адам менен түшкөн сүрөтү чыкты. Күмөндүү бул көрүнүштөргө бийлик тараптын жобу күлкүңдү келтирет, инандырбайт. Эмнеге экенин кенен айтып берем. Аты жөнүм Арген Бактыбек уулу, сиз медиа хатты көрүп баштадыңыз. Адегенде акыркысынан баштасак. Интернетте президент Садыр Жапаров, кудасы жана жогорку кеңештин депутаты Акылбек Түмөнбаев менен түшкөн сүрөтү жарыяланды. Сүрөттө көз айнекчен 3-чү киши абдан кызыгууну жаратты. Журналисттер аны ким экенин заматта таап коюшту. Ал Кыргызстанда туулган ишкер Оразакун Сайдазимов. Ал Азимрой аттуу каймана аты менен кененирээк таанымал. Азимрой Орусия жана Орто Азия криминалдык дүйнө менен ошондой эле Кыргызстандагы мыйзамдагы уруу аталган Камчы Көлбаев менен дагы байланышы бары айтылууда. Сайдазимов тууралуу ОСРПнин иликтөөсүнөн кийин кеңири маалым болгон. Журналисттердин колуна Сайдазимов акчасын сактаган Credit Suisse банктын документтери келип түшкөн. Банк эсеби 1997 жылдан 2013 жылга чейин активдүү болчу. Эсепте 12 миллион долларга чейин акча сакталган. Маалыматка караганда Сайдазимов 1981 жылы курал-жырак жана баңгизатты мыйзамсыз сактаган үчүн, ошондой эле кол салуу, спекуляция үчүн айыпталып 7 жылга кесилген. Бирок ал 90 жылдары соттолгонун жокко чыгарган. Кийин ал Америкада бизнес кылып, ал жерден атын Азимрой деп өзгөрткөн. 2001 жылы Азимрой визалык документтерди толтурууда соттолгонун жашырганы үчүн кармалган. Бул күнөөнү дагы жокко чыгаруу үчүн ал $75 000 күрөөгө койгон. Эми президент менен түшкөн сүрөткө келсек, бул сүрөт кайда тартылганын биз аныктай алдык. Бул президенттин Ысык көлдөгү резиденциясы. Кафелге көңүл бурсаңар. Полдогу бул сүрөттү Садыр Жапаров боксчу Бивол менен жолукканында көрсөк болот. Андан сырткары бөлмөдөгү дизайн толугу менен окшошууда. Мисалы, ак диван жана жыгач эшиктер. Бивол менен Садыр Жапаровдун жолугушуу Ысык көлдүн резиденциясында өткөнүн президенттин сүрөтчүсү Султан Досалиевдин билдирүүлөрүнөн көрө алдык. Сүрөткө караганда жолугушуу жай баракат өткөн. Байкасаңар, алар үйдөгү бут кийим менен жүрүшөт. Азимрой жыңайлак. Мындан улам жолугушуу 1-2 сааттык эле болгон эмес дегенге болот. Президенттин жанында жыңайлак жүрүшү эле анын канчалык жакын экендигин кабар берип жатпайбы? Сүрөт кайсы убакта тартылган? Президент бөлмөнүн ичинде күндөн коргонуучу көз айнек менен жүрөт. Бул көз айнекти ал көзүнө операция жасаткан учурда тагынганы расмий кабарланган. Садыр Жапаров 2021 жылдын 26 июнунда вакцина алганы барганда ушундай көз айнекчен көргөнбүз. 31 августта президент публикага көз айнексиз чыккан. Мындан улам сүрөт 2021 жылдын жайдын аягында тартылган деп божомолдосо болот. Андан мурун 7 сентябрда президенттин агасы Сабыр Жапаров белгисиз ишканада алтын кармап түшкөн сүрөтү интернетте тарады. Бул сүрөт көптөгөн суроолорду туудурду. Анткени президенттин агасы расмий алтын саткан мекемелерде иштебейт. Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев дароо актанып баштады. Анын айтымында бул сүрөт эчак эле тартылган. Эң кызыктуу версияны президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абекеев жазып чыкты. Көрсө, ал алтын эмес, бал муздак экен. Политклиникадан кесиптештерибиз сүрөттү анализдеп, ал Анкарадагы Ахлатчы металл рафинерия ишканасында тартылганын далилдешти. 8 сентябрда Садыр Жапаров өзү жооп берди. Анын айтымында чет өлкөлүк өнүктөштөр президент менен байланышка чыга албай, анын агасын Анкарага чакырышкан. Ак күмтөрдүн алтыны 24 саат боюнча көзөмөлдө турат. Ошонсе дагы эмне үчүн түрк компаниясы алтын менен иштебеген адамды сүйлөшүүгө чакырган? Компания журналисттердин суроолоруна жооп берүүдөн баш тартты. Бул маселелер боюнча толук маалыматты алуу үчүн биз президенттин басма сөз кызматына байланышка чыктык, бирок алар так жооп бере алышпады. Өлкө башчы мамлекеттик резиденцияда кылмышка шектелген ишкерди кабыл алууда. Бул убакыт аралыгында президентте белгисиз демирчүлөрдөн кымбат баалуу белектер пайда болуп жатат. Агасы эч кандай мамлекеттик кызматты ээлебей туруп, чет өлкөлүк компаниялар менен сүйлөшүүлөрдө жүрөт. Мунун баары түздөн түз президенттин аброюна көз жабат.
Мындан тышкары, кайсы топ президенттин өздүк альбомундагы сүрөттөрдү коомчулукка жарыялап жатат? Эмне үчүн бул материалдар азыр чыгарылды? Өз оюңузду комментарийде жазыңыз.